Азамат Талайбекич, мен сиз келгенде сүйіндім эле да, азамат инем акын деп біраз, акыйкатка жакын деп, калык акын барбаса да калыс акын барды депчи. Бирок сиздин калыстыгыңызды көрө албай жатабыз да. Мен эми 2019 жылдан баяндамасын бул жактан окудум, сиздин баяндамаңыз башка болду, бул жактагы баяндама башка экен да. Асыресе бул башкаруучу органдын баяндамасы эмес, аткаруучу органдын отчету болуп калыптыр да. Эми өткөн жуманын этегинде биз бир нече саясий партиялар, анан саясий ишмерлер биригип бир шайлоого ынтымак менен барайын деп, анан ошону 2 мүнөттүк сюжетин КТРга төлөп көрсөтүп койгула десек, 176 000 сомду алып, үгүт иштеринин тарифи менен. Анан кечинде кайта баш тартты. Жок, бул болбойт экен деп. Буну кандай түшүнсөк болот? Акаевдин убагында Карипкуловдагы, Атамбаевдин убагында Карипбековдагы мындай кара сантайлыкка барган жок эле го. Эмитен элди экиге бөлүп баштадыңарбы? Силер ушундай услуга менен президенттин саясатына саботаж кылып атасыңар. Шайлоо башталар электе шайтан оюндарды баштап атасыңар. БШКдан каттап кел дейт. БШКдан айтсак, БШК биз бербейбиз, айыл президенттин жарлыгы чыга элек. Шайлоо өнүктүгү жок, мындай эле көрсөтүш керек дейт. А булар акчаны алып туруп, экинчи күнү кайта кайтарып берди. Сюжетти көрсөтпөй койду. Бул эмне деген? Айтыңызчы. Качанга чейин уланат ушундай кара жашиктин кара пиарлары, кара сантайлык кадамдары, кара зүгөй адамдарына качан арылабыз? Рахмат, Рыскел Чыныбекович. Биз жаңы директорду шайлаганда дагы 1 жылдан ашук иштешип атабыз. Ушундай саясий кырдаалдарда калыс бололу, ар дайым ар тараптуу бололу деген багытта иш алып барып келе жатабыз. Биз Кудай буйрса бул нерселерди талап коебуз, Рыскел Чыныбекович. Буга чейинки да мисалдарыбыз бар 1 жылда. Ушул КТРге калыс туруп берүү боюнча. Силер калыс туруп берип атасыңар, бирок кыйыңар кулап калып алыс туруп берип атпайсыңар. Аракет кылып атабыз, Рыскел Чыныбекович. Айбек Хусейнович, эми сиз айтыңызчы, эми сиз жаранды коомдун атынан шайландыңар да силер. Президенттин атынан эмес, парламенттин атынан жок дегенде силер үн катпайсыңарбы? Жекшеевди желкелеп кетирдиңер. Аскерлердин келгениңерден эмне пайда? Байкоочу болуп эле чай кочуп отурбайсыңарбы? Эми чын айтканда бул жакын деле болгон окуя экен, бирок мен деле жакында бүгүн кече дагы эмес, бүгүн уктук. Эмки отурумда карашыбыз керек бул маселени. Мындай биздин мынчалык оюбуз жок эле. Мен биринчи жолу сизден уктум бул маселени.